Саламатсыздарбы? Бүгүн дагы бир кызыктуу теманы өтөбүз. This, бул. Дал ушул сөздүн мааниси бул. Бул деген сөз жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул жерде карап көрүңүздөр. Сүйлөм келтирилген. This is my ball. Ball деген бул топ. Бул менин тобум. Менин тобум. Тагыраак айтканда бул this жаныбызда турган нерсеге колдонулат. Же болбосо колубузда турган нерсе дейли. Мисалы үчүн колубузда топ турат, Биз ошону This is my ball деп айтабыз. Бул менин тобум. Кийинки сүйлөмдү окуп көрөлү. This is your pencil. Бул сенин ручкаң. Тагыраагы ошол адамдын колунда турган ручка жөнүндө сөз болуп атат да. Колунда турган же жанында турган. Ошондо биз this'ти колдонобуз. This is your pencil. What is this? Бул эмне? He is my brother and this is my new book. Ал менин байкем жана бул менин жаңы китебим. Бул деген сөз колдонулуп атат. Эми кийинки сөздү карап көрөлү. These булар. Дал ушул this деген сөздүн көптүк түрү these болот. Мисалы үчүн айттык го, колубузда турган нерсени биз this деп айтабыз, Колубузда бир нерсе эмес, бир нече нерсе болушу мүмкүн. Мисалы үчүн бир топ эмес, бир нече топ болушу мүмкүн. Же бир ручка эмес, бир нече ручка болушу мүмкүн да. Колубузда мисалы үчүн эки ручка кармап турган болсок, анда биз this is my pencil дей албайбыз да. Себеби колубузда эки ручка турат. Ошондуктан биз these'ти колдонушубуз керек. Көптүк түрүн. These are my balls. Ball деген топ, аягында s тамгасын кошуп койсок, анда көптүк түр болуп калат, топтор болуп калат. Ошондо these булар менин топторум. These are my balls. Биз are деп эмнеге коюп атабыз? Аны менимче сиздер билесиздер. Биз буга чейинки сабактарыбызда to be этиши жөнүндө өткөнбүз. Эгерде түшүнбөй аткан болсоңуздар, анда аркага кайтып, ошол to be этиши жөнүндөгү видеолорду дагы бир жолу көрүп чыгууну сунуш кылам. These are my balls. These are your pencils. What are these? Булар эмнелер деген суроо. He is my brother and these are my new books. Ал менин байкем жана булар, these деген булар, менин жаңы китептерим болду. Түшүндүңүздөр, This деген бул. Жалгыз нерсеге колдонулат. Жаныбызда, колубузда турган нерсеге. These, бул деген сөздүн көптүк түрү these болот. Булар. Эми кийинки сөз that. That деген бул тиги деген маанини берет. Мисалы үчүн this колубузда турган нерсе дедик, колубузда эмес, бизден алысыракта турушу мүмкүн. Биз жаныбыздагы адамга тигил менин тобум дейишибиз мүмкүн да. Ошондо this дебейбиз да, that дейбиз. Демек, бул жерде мисалдар келтирилген. That is my ball. Тигил менин тобум болду. That is my pencil. Тиги менин ручкам. What is that? Тигил турган эмне деген суроода, мындайча айтканда мааниси. He is my brother and that is my new book. Ал менин байкем жана тигил менин китебим болду. Жаңы китебим. Демек, бул сөздү дагы түшүндүңүздөр, Эми ушул that'тин көптүк түрү дагы бар. Ал мындай болот. Those, тигилер. Мисалы үчүн, those are my balls. Тигилер менин топторум. Мисалы үчүн, бизден алысыраак жерде турган болушу мүмкүн. Ошолорго биз that деп айта албайбыз, көп болсо эгер. Биз those деп кайрылышыбыз керек болот. Those are my balls. Those are your pencils. What are those? He is my brother and those are my new books. Менимче бул тема түшүнүктүү болду деп ойлойм.
Жөнөкөй тема, бирок билип алышыңыздар керек болот да. Кайсыл сөздү кайсыл жерде колдонобуз, ошолорду билип, жакшы түшүнүп, анан көбүрөөк сүйлөмдөрдү түзүп, дал ушул сөздөр менен көбүрөөк практика кылыңыздар. Эгер суроолор болгон болсо, анда комментарийге жазып коюңуздар. Сөзсүз түрдө жооп беребиз. Кийинки сабактарга чейин саламатта калыңыздар.